Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Biz bugün sizlerge mına uşul Altınmazar yolundağı Aşonun tubelinde жайгашкан ушул Табашмак таш деген ондай ел атап алган таштын жанынан салам айтып жатабыз. Албетте биздин бүгүнкү жашообуз эртеңкилерге табышмак болуп калары дайын. Ал эми кечээги ата-бабалардын жашоосунун кандай болгондугу жөнүндө жандырмагын биз бүгүнкүгө чейин ушу жандырып табашмагын жандырмагын таппай келе жаткандыгыбыз дагы бул бүгүнкү биздин замандаштарга маалым. Албетте бул айланада өз кезегинде бул Чыңгызхандын жоокерлери менен салгылашып, ошолордун колунан мерт болуп, адам буту жетпеген ушундай улуу тоолордун койнуна алып келип сөөгү коюлган деген Күчүлүк хандын мүрзөсү азыр 7-8 чакырым төмөндө экен. Ал эми бул төмөндө жайылып агып жаткан бул Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы талаш жер болгондугу дагы бүгүнкү күндүн чындыгы. Ушул аймактарды, ушул жерлерде чек-аралар бөлүнгөнгө чейин ата-бабаларыбыз ары бери өтүп конуштап жашап келгендиги дагы кечегиден кылган таберик айта жүрчү мурас сөз экендигин кошумчалай кеткибиз келет. Дегеле бул өрөөндүн алтын дара же болбосо алтын өрөөн капчыгай талышында өзгөчө сыр бардай. Ар бир ташы алтындан улук болгон ата мекенибиздин кадырына жетпегенибиз менен аны аздектеген далайлардын кадам издери калгандыгын угуп, кадам турган жерге келүүгө маани бербеген энүүөлүгүбүзгө кейиш кыласың. 32 иримден турган алтын мазарга түшчү кайрыманын үстүндө туруп тарыхты тактоо аракетинде жүргөн Муса агадан айрым тоо таштар туурасында маалымат алганбыз. Бул Табашмак таш деген негизинен элдин эле айткан оозеки уламышын негизинде бул жөнүндө тарыхта жазылган эмес. Себеби бул жерге келип көп талаш тартыштар болот да. Эгерде бул бир таш болуп жарылып кетсе, анда ал жиги менен турмак. Айтышат, бул атайын ушундай жасалган. Себеби мунун астында кандайдыр бир сыр бар деген. Эмне сыр болушу мүмкүн? Кандайдыр бир байлык болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир баатырдын жасаты болушу мүмкүн, же болбосо дагы бир ырымдык жактан бир өтө ыйык нерсе болушу мүмкүн деген идеялар бар. А бул тиги жакта Найман таш деп айтып жатканыңыздарга эмне себеп? Аны өткөндө келген археологдор, этнографтар жанагы жазуу Наймандар Согди алфавитинин негизинде иштеп чыккан өздөрүнүн алфавитин колдонгон да. Ошол китептеги тамгаларга салыштырып, эми бир аз дал келбейт экен, ошол Найман эмесини түшүндүргөн символ бар экен деп ошондой табышты. Болжолдошу. Болжолдошту баягы илгерки алфавиттердин ошолордун элесинин сүрөтүнүн окшоштурушу ошондой жыйынтыкка келишти. А мына төөлүк мөңгүлөр жөнүндө бул агып жаткан бул Сайтола суу жөнүндө. Ооба, мына могу Түз Сайдан Кайыңдынын суусу дейт. Бул Кыргызстан жактан келет аты? Жок, бул бүтүндөй Тажик Республика, кошуна республика. А мына суу мына Кокту Тажик Республикасына. Бүт Тажик Республика. Бизге мына чоку турабы? Ошо чоку менен эле буягы суудун бер жагы өзүнө, нар жагы бүтүндөй Тажик Республикасыныкы. Оң жагындагыны Сел даранын суусу дейт, анын мына чоң суу, чоң суу. Атактуу дүйнөдөгү узундугу 72 километр Фетченко мөңгүсү мына ушул тумшуктун ар жагынан башталат. Мына бийик шиш чок ошо Фетченконуку. Жок, ал Сарыкол тоо кыркасы деп коет, наркы шиш чокуну. А бер жагы мына тоону айланып кетет, ошол атактуу ал илгери Мустак ата мөңгүсү деген, азыр деле жергиликтүү эл Мустак ата мөңгүсү дейт. Фетченко аялы Волга менен келип, мына ушул дөңнүн астында жаткан, бирок ал мөңгүгө жеткен эмес. Кийин анан ошол Фетченконун атынан коюлган. Сол жагыбызда Суук-Сай деп коет. Бул Лейлин чокусунун аркасына барып такалат. Лейлин пиктин артына барып такалат. Ушундай. Мына жана Сарыкол тоо аркалары деп атасыз. Бул ошо жана Сарыколдук кыргыздар ушунун арт жагында
Сарыколду кыргыздар мынан бир топ алыста жашайт. Сарыкол деген мындай. Сарык деген илгерки байыркы түшүнүктө көп дегенди түшүндүргөн. Бул сөздүн мындан көп кол деген мынабу алакан сыяктуу тоо чокуларыны кол деген мына панжа деп коебуз го. Сала деген сөз сарыкол деген. Сарык деген көптү түшүндүргөн экен. Ал кийин анан өңгө айланып кеткен. Бул тоолор ошол кезде бүтүндөй азыркы Арткалай же Чоңалай тоо кыркасы дегенибиз илгери Сарыкол тоо кыркасы деп аталган. Мындан 7-8 кылым илгери. Бул Лелин бийиктиги кайсы жагында калып атат азыр? Лелин бийиктиги мына могул Суук сайдын башында 7314 метр бийиктиги. Могул тоолордун бардыгы бийиктиги 6000ден бийикте. Мына могул тоонун артында илгерки жеңиш чокусу, азыр Самани чокусу дейт. Тажикстан 7500 метр, ошол Памир тоосундагы эң бийик чогу ушу биздин тушулукта. Кыркадагы? Кыркада ушун тоонун артында жакын эле. Mezgil talabına жараша Алтын Мазар тарапка сапар алган адамдарды бир эмес эки жерден чегерачылар текшерип, тактап жатканын көрүп, бир чети мамлекеттин коопсуздук талабы деп шүгүрчүлүк келтирсең, экинчи чети чегерага чейинки 60 километр аралыкта туруп, эмнени текшерүүгө алат деп таң калбай койбойсуң. Жакын келе коңшуларыбыз чегарасын бир кадам арыдан бекемдеп, ошонун коопсуздугу үчүн күрөшүп жаткандыгын көрүп, аларга ыраазы болосуң. Чоңалай районунун тургуну болом, Дарбут Курган айылынан. Атым Тоозбек. Бул жерде негизинен Алтын Мазарда биздин ата бабалар жашаган, Кыргызстан эмес болгон, границасы азыр боюнча. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турган мына тоолорду Тажикстандын границасы жана Кыргызстан границасында турабыз. Бул жерде ошол жерде жайлуулуп биздин ата бабалар ушул жерде жашап кетишкен. Бүгүн деле жашайт, бүгүнкү күндө мына ошо ата бабаларыбыз жашаган жер жана ошол жерде мисалы биз жашап атабыз, ошо ата бабаларыбыздан калган жер. Жайыт деп бизде ошол жерде мекендеп жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Бул жерде мисалы биз кетсек же башкасы да башка жака чет өлкөгө карап кете берсе башка ким калат? Туурабы? Бул сен чыныгы чегерачы экенсиң. Чегерачылар да бар бул жерде, пограничниктер бар өздөрү. Биз бул жерде ооба жителдербиз, жашоочулар. Бул жерде дагы кошуналарыбыз бар ушундай. Тууган урук менен жашайбыз ушундай. Өзүң курбалдаштарыңа, досторуңа эмне деп айтар элең? Курбалдаштарыма, досторума айтарым, келгиле чет жака барбаса ушул жерде деле иштесек болот, жашаса болот, ушул жерде дагы мына өзүңөр көрүп тургандай болот. Ошондой эле али чечиле элек аймакты жалпыга көрсөтпөгүлө деген мамлекеттик сыр кылып каткан сөздөргө да мамлекет жараны катары баш ийүүгө аргасыз болдук. Ал аргасыздыгыбыздан аттап, ошол көк мелжиген тоолордун койнунда ата бабалары жашап келген конушта бүгүнкү күндө да жер талашып жаткан тажик туугандар эмес, кыргыздар жашап жаткандыгын, ал жерде далай мазарлар тургандыгын көрүп шердене түшөт экенсиң. Кыргыздын мазары, кыргыздын конушу, ата бабалардын журту турган жерден корунган мындай тагдырыбыз балким тарых жана маданият жылын белгилегенге демилгечи болгон президентибизге башкача таризде жетип жатабы деген да ой келбей койбойт. Алтын Мазар деп аталып калган себеби бул жерде 6 бир тууган болгон. Алар дин жактан, дин ислам боюнча караганда алар алым, оля кишилер болушкан экен. Биринчи түшкөндө эле бул жерде эме бар. Кожой Пазыл деп коет, эң чоң улуусу ошол болгон экен. Жана бул жакта экөөсү бар, жана бул төмөн жакта эме бар. Дагы 3 бир тууган күмбөзү бар, ошолордун. Ошондан 6 бир тууган, ошолордун эмесине Алтын Мазар деп аталган. Алтын Мазар болгон үчүн Алтын Мазар. Кийин Алтын Мазар болуп өзгөрүп кеткен да? Жок, өзгөргөн эмес, аны эми айрым билбегендер Алтын
мазар деп. Алтын эмес, бул алты мазар. Алты мазар, Алты мазар. Сен буну кимден уктуң эле? Муну мага атам, чоң атам ушулардан уккам. Ушулар айтчу эле, ушундай болгон деп. Ушул нерселерди ошолордон угуп калганбыз биз дагы. Ошол. Чоң атаң барбы? Жок, чоң атам өтүп кеткен. Атаң канча жашка чыкты? Атам 55-те. Тоосбектей кыргыз уландары турганда кыргыз чегинин бекем болоруна өмүт артып, жүрөктүн үшүн алган кыска кайырмалар менен Алтын мазарга сапар алдык. Алтын мазардын тарыхын аны изилдеп жүргөн инсандан укканыбыз жөндүү болор. Ушул күмбөздүн күчүлүк кандыкка тиешелүү экендигин сиз кайсыл далилдер менен мына аныктап изилдеп деп тактадыңыз? Бул жанагы монголдордун өзгөчө жашыруун сыр баяны «Сокровенное сказание монголов». Ал Чыңгыз хандын көзү тирүүсүндө жазыла баштаган. Ошондо дагы бегство Кушлука деген тема бар. Бирок ал аягында так айтылбай, он убит в местности Сарих-Кун дейт. Муну кээ бир тарыхчылар Сарыкол менен чаташтырып жүрөт. Сарих-Кун деген сөз кээ биринде Сарих-Кук деп жүрөт. Сарих деген көп дегенди түшүндүргөн экен. Кун дегенди кээ бирөөлөр мына бул тоолорду, ак чокулуу тоолорду шуну кун деп аташкан дейт. Мындайча айтканда, ошол азыркы Чоңалай тоо кыркасы же Арткалай тоо кыркасы илгери ошол 13-чү кылымдарда Сарыкол тоо кыркасы деп аталган да. Манан Азыр бул тоо кырка артта калган эле бир тоо кырка берилип калган да. Азыр ал кийинки советтик доордо тартылган картада бул мына Фетченко мөңгүсүнү курчап турган тоо гана Сарыкол тоо болуп калган. Тарыхый аталыштар кийин себеби дегенде бул Алай тоо кыркасы деген атты Фетченко берген да. Фетченко берип, ошодон Фетченкодон кийин бул жака Сарыкун тоо кыркаларына Арткалай тоо кыркасы, азыр Чоңалай тоо кыркасы ат берилгенден кийин анан тиги тоону жылдырып ошо жагына Сарыкол тоо кыркасы кылып койгон. Бул эми тарыхтын бир өтүмүштүү окуясы да. Эми кушулуктун бул жерге коюлгандыгы тууралуу мындай легендалар бар. Кушулук каза болгондон кийин 28 жылдан кийин Дужуен Атамелик деген персиялык тарыхчы Атайын Кашкарга келип, кушулуктун каза болушу жөнүндө, баян жөнүндө изилдөө жасаганда, ошол кишиден башка эч кимдин мындай мен бардыгын Плано Карпинини да карадым, Рубрукту да карадым, Марко Полону да карадым, эме кылып азыр таба элекмин. Дарай, Дарази деп мына Дарооттун дарасы, Туз дара, Алтын дара катары. Алтын өрөөнгө кирген жери. Ошол аркылуу келгендиги, ошол Дара деген өрөөнбү же капчыгайбы? Капчыгай. Тар капчыгай. Тар капчыгай дарра деп бул тарыхый сөз. Кийин бул анча колдонулбай калган. Илгери капчыгай деген сөздүн ордуна архаикага айланып кеткен сөз, илгери негизинен дарра деп колдонулган. Анан ошол аркылуу изилдеп келип, мындайча айтканда, мына могул түздүктө, аркабызда турган түздүктө кылымдар бою наймандар жашап келген да. Эки версиясы бар. Кушулук 1218-жылы Кашкардан чыгат да. Акыркы Жебен-Оёндон качып, Жебен-Оён менен беттешкен эмес Кашкарды. Мен жеңе албаймын. Андан көрө элди сактап калайын деп, баягы өзү менен кошо жан аргасы калбай, өзү менен кошо элди ээрчиген, элди алып анан Алай өрөөнүнө келген да. Анан Алай өрөөнүнө келип туруп, анан кокту колоттурго мына азыр басып өткөн жолдой ушундай бир адам жете алгыс жерлерге элди бекиткен да. Анан ошондо баягы ай алтын кээ бирөөлөр айтып жүрөт, кушулук өзү жасатып келген деп, кээ бирөөлөр айтып жүрөт, кушулук каза болгондон кийин ошону урматтаган адамдар буйрутма менен Кашкардан жасатып келген деп. Эми аны такташ кыйын, бирок далилдүү факт, бул алтын куйма ай бир гана чоң падышаларга коюлат. Мусулманчылык аалымдарга коюлбайт, кишилердики эмеси жөнөкөй болот да. Анан ошол бул жерде күмбөздүн мен сүрөтү бар.
жасап, анан күмбөздүн үстүнө ошол алтын айды мына символикалуу түрдө биз аны калыбына мындайча айтканда азырынча окшоштуруп койдук, жасап кели ушул жерге койгон. Анан бул жерди далай кылымдар бою наймандар коруп келишкен. Бул жерде кылымдар бою жашаган. Булардын буудай эккен жер, тегирмендердин орду бардыгы бар. Ошо. Анан кийин Совет доору атеисттик заман келет дагы. Анан атеисттик заман келгенине карабай зыяратчылар келе берет. Ферганадан аяк бияктан келген. Анан бул жердеги кишилерди көчүрмөк болот. Көчкүлө дейт тиги өрөөнгө түшкүлө десе, булар жок биз көчпөйбүз, биздин ыйык жерибиз бул деп макул болбой койгондо, анан баягы эки максат менен элди көчүрүш үчүн бир жагдан, экинчи жагдан атеисттик максат менен куралдуу отряд жөнөтөт. Булар Кызыл Кыядан чыгат. Айтууга караганда 12 адам болгон, бардыгы куралчан, бир адам командир. Командирдин жайы бар, аты да числосу да жазылып турат, тетиги жерде. Булар келгенде мындай жөнөкөй эле келишет. Эл менен таанышып, ушул жерден достошуп, ал эмес. Биз жаратылышын изилдегени келдик, элдин жашоо шартын көргөнү келдик деп, белгисиз эми бир ай ушундай жүрүп эле кетебиз деп жатканда күндөрдүн биринде келип ушул жерде жана Кушулуктун күмбөзүнүн үстүн тепкилей башташат да. Эл мынекей көрүнүп турат, могу жерде жашаган, көрүп турушат алар. Тегиздиктен, түздүктөн. Канча үйлүү болгон ушул жерде? 46-50 дейт, ушундай үйлүү болгон. Бир топ эле болгон. Кээ бирөө 80 деп жүрөт, жок андай эмес. 46-50нин тегерегинде үй бүлө болгон, көп үй бүлө болгон. Кадимкидей эле кыштак мечити болгон, тегирмени болгон, бардыгы болгон. Орду бар азыр бардыгы. Анан бир убакта эле куралдарын алып чыгып, жанагы керки, лом, анан талкалап киришет да. Анан келгендер. Анан тигилер карап отурушат, анан кечкече талкалайт. Талкалап эми кээ бирөө айтканда толук түбүнө жете албайт. Колунан келишинче талкалап жанагы айдалат алтынды. Анан барып ошол жерге бирөөлөр айтат мечитке дейт, бирөөлөр айтат бир бош үйгө жаткан дейт. Жатканда анан жанагы Кудайназар ошолордун мына жерде авторитеттүү жигит болгон. Мергенчи болгон. Анан айтат биздин ыйык күмбөзүбүздү талкалап атса, биздин ыйыктыгыбызды. Кимиң жихадка чыгасың дейт. Анан 19 адам тандалып келип чыгабыз дейт. Анан барып булар жатат. Анан жаткандан кийин таңга маал куралчан жана кароол эшиктин сыртында туруп уктап калат. Анан тигинин мойнун кайрып, колундагы куралын алып кирселер, тиги солдаттар дагы командир менен уктап калыптыр. Анан ошондо бардыгын тең атат ошол жерден. Баягы мылтык менен баягы куралдарды алардан озунуп эрте алып алышып, анан бирөө жарадар болуп калат. Санына ок тийип жарадар болуп, анан аны бир үйдүн далиси деп коет кире беришине. Жаткырып, эми муну эртең соолукса сурак кылабыз деп эме кылганда баягы түндө тигилер уктап калганда түндө туруп качат анан. Качып анан ушу азыр биз келген жол менен Народ коргонго барып кабар бергенде биринчи тиги Бордөбөдөгү отряд келет. Эми ал аз эле болгон 15-16 адам. Анан ошондо кичи чеп топ деп коет, кичи чептен тосуп туруп булар анан үчөөсүн ыргыта коет тигинен. Бордөбөдөн келген отряд. Алар качат анан. Качкандан кийин анан булар барып Кызыл Кыяга, ал кезде телефон линия болгон эмес, атчан гана кат менен кабарлашкан. Кызыл Кыяга кабар бергенде ош менен байланышып чоң отряд келет. Айткан 80 дейт, 100 дейт, ушунун тегерегинде. Чоң чеп деген жерден анан булар тосот анан. Жанагы 12 мылтык, тиги үчөө ыргып кеткенде мылтыгын алат, 15 мылтык менен. Анан ошол жерде Сайназар деген көз катары болгон. Анан нар жактан келатканда анан Кудайназар айтат, ошо аттын кирпиги эрмелгени көрүнгөнгө чейин атпагыла дейт. Ташты тизип, таштын кычыгынан карап турушат. Анан келгенде эң акыркы атчан жокерди атат. Анан атты бурулуп баягы качканда ат чыңкылдыйга чуркай албайт экен да, мөгөжөлөп. Анан ошодон пайдаланып 18-ин окко учурушат. Тигилер түшө калып, наймандардан 3-өөн окко учурат. Анан наркы өзүдө Сайназар деген негизинен ошол көбүнө окко учурган экен.
Кийин катуу жарадар болгондордон дагы төртөөсү нары жака баргандан кийин алар дагы каза болот. Отрядтан каза болот. Анан ошондо качып барган командир айткан экен эме кылып: алтын мазар Кудай назар яп той эмес сай назар деп. Сай назар жана көзгө атар. Аны тааныйт да бул жерде. Анан кийин тиги 18-дин куралын алды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул эми улуулардан айтыла келген сөз. Сиздерден мындай сөз чыгып кеткен үчүн кечирим сурайбыз. Бул сөз Мусабанын оозунан чыкты деп эсептебеңиздер. Чыккан сөз. Анан тиги 18-дин да куралын алды. Анан октар сыдаргып кетет аттардан чачылып, анысын алат. Анан бул тоонун кычыгында биз атыша албайбыз дейт. Бул чоң жоготууга алып келет да. Анан буларга башка ыкмак өтүп, ошол жанагы кулчу, жарбашы, чак айылдарындагы туугандарын чогултуп жөнөтөт. Биз ыйык эмесин талкалап коюпбуз. Биз кечирим сурайлы, билбеппиз. Келсиндер, элдешебиз, эч кандай тийбейбиз дейт. Анан туугандар келет ушул жерге. Келгенден кийин Кудай назар айтат: "Эми жакшы келипсиңер, биз барабыз. Кичине могу жерге үй бүлөгө камчон даярдап берип коелу, бара бергиле" дейт. Анан кетишет тигилер. Кеткенден кийин беркилер кеңешип айтат: "Барган менен бизди тирүү койбойт. Андан көрө Кытайга өтүп кетели" дейт. Анан Кытай жакы Мындай нарлар өтүп кетет. Эмен тушудан өтөт да, жанагы Сарыташтын тушудан нарактан бир 120 километр жол жүрүш керек да. Анан жакындап эле калат Мургапка. Тактагорум деген бар, ошол жерге барып жатып калышат. Анан эртең менен турганда Кудай назар айтып турду: "Жихад жарыялап алып качып болуп элебизби? Кайттык. Аяга чейин салгылашабыз. Эмне болсо ошо барар жериң белгилүү" дейт. Анан кайра келишет. Кайра келгенин уккандан кийин абдан чоң баягы туугандарыны бир 30-40 адамды, аялдарды жөнөтөт: "Баргыла, элдешебиз. Биз ушу билбей ыйык мазарды талкалап коюппуз" дегенден кийин баягы туугандар келет. Келгенде анан Кудай назар айтат: "Эми Совет бийлиги биздин туугандарды кыйнап коет" дейт. "Болбойт, кой. Баралы. Буларга жашоо бербейт" деп анан барып ошо жана Карашыбак деген кыштактын тушунда атайын элдешим үчүн талай эме кылып, сый урмат, концерт уюштуруп, анан ошол жерде баягы даяр граждандык кийим кийгизип койгон чекистер кармайт 19-ун. Ошол 19-у ошо боюнча жок болот. Дайыны жок. Дайыны жок. Каяка кеткени, эмне болгону белгисиз. Бул азыркы мен жашап аткан үйлөр негизи метрологический станциянын үйлөрү болгон. Кечээ мен келип талкаланып калгандан кийин бир катар оңдоп тургузуп алдым. Түбү аселде биздин аталарыбыздын үйлөрү паст эле. Суунун жегинде. Суунун жегинде эмес, мына азыр ортодо токойубуз бар, мына көрүп турасыздар. Ошол токойдун нар жагындагы үйлөр чоң аталарыбыздын үйлөрү болгон. Ал жерде эч ким жашабайбы? Азыр бул жерлерден кандай десем, саздуу мезгилде чоң аталарыбыз басмачы болуп көчүрүлүп кеткенден кийин дээрлик биздин уруктардан эч ким жашабай калды мезгилинде. Мына кайра эгемендүүлүк өзүбүзгө тийип, жерибизди өздөштүрөбүз деп анан биз 94-95-жылдары келгенбиз бул жерге. Бир 6-7 жыл жашагандан кийин бияктан Тажикстан тополоңу чыгып, анан кайра өзүбүздүн айылга кеттик. Өзүңүздөрдүн жериңизде жашасыңар, эмне коркосуңар? Жок, бул кандай десем, кандайдыр бир эми качкын болуп калса, аз жылык болуп калды. 3-4 эле үйлүү элек ал мезгилде. Анан эми бияктан өзүбүздөн коопсуздугубуздар деле алыс болуп калат экен, кышы оор болуп калат экен деп ошол жакта жашадык. Мына заман тынчыгандан бери Кудайга шүгүр кайра өзүбүздүн жерге эге болуп келип жашап атабыз. Бул жерде канча үйлүү барсыздар? Азыр мен өзүм элемин. 7 жылдан бери ушул жерде, 6 жылдан бери ушул жерде толук кыштап, эгиними эгип, малымды карап, күнүмдүк тиричилигибизди оокатыбызды чакырып жашап. Бул жерде номер 1 чек-арачы экенсиз сиз. Кудай кааласа ошондой деп ойлойбуз өзүбүз. Ушул чек-ара маселеси боюнча эмнени айтасыз? Чек-ара маселеси боюнча
Bu жерде азыр кандай айтсам экен, чегара да эң акыркы точка ушу жер, чегараныкы. Анан бияктан солдаттарыбыз постоянно келип, пограничтерибиз кабар алып, коюңчу бардыгыбыз кабарлашып турабыз да бирибизден бирибиз. Тажик туугандар келбейби? Жок, тажик туугандарды азыр жол суу тосуп турат. Мына өтө чоң суу. Бул жерде талаш жер деген маселеси эмне? Талашыны Бул тажиктер менен өзбек, кыргыздардын ортосундагы талашка тажиктерден келип али эч ким бу жерди бер деп талаш элек. Бирок суранып атат деген сөздү кабыз, ол onu чоңдор билет. Аны биз айта албайбыз. Ушу жерди бергиле. Ошону сиз эми бул жергиликтүү болгондон кийин билесиз да, мына чокулардын кайсы жеринен, же сиз турган жер дагы тажикке карайбы? Жок, азыркы биз турган жер, мына турган зданиялар Кыргызстан өзүнүкү. Только тажиктер муну бир мезгилдерде кыргыздар курган 30-жылдарда. Кыргызстан обеспечить этип турган, кийин территориянын көбү тажикстандыкы болгондуктан метеорологический станцияны тажиктер өткөрүп берген. Тажиктер кечеге дейин аренда төлөп ушу жерге пайдаланып жүргөн. Аренда төлөп? Аренда төлөп мына Алтымазардын территориясына ушу жерге аренда төлөп жүргөн. Себеби мен аны толук билемин. Мен биринчи келген жылдарда бу жерде бир орус жашап аткан, тажикстандык начальник медицинасы бар. Ошол биздин жер дегенден кийин биздин акимчиликтен чоңдор келип жерди ажыратып аренда төлөйсүз деп муну менен сүйлөшкөн, көзмө көз көрүп угуп, значит жер биздики экен деген анык ишенип 29 гектар биздин айыл өкмөттүн балансасында турат, кышта корду болуп. Бул тоолордун аттары эмне? Тоолордун аттары мына бул чокуну болсо муз жылга дейт. Мына бет болсо семиз бет дейт. Мына бетти. Бунусун. Наркыны болсо жылкы чыгарчу дейт. Анан бияка кирип кеткенде мындай айтайын, мына бул тоо 40-ка 3 бурчек тоо бул. Бияга кетсе белеңкийке кетет. Жогору жагы оң тарабы мындай киргениңизде. Ледник печенка мустак дейбиз. Анан мына туш сайыбыз болсо кайыңды. Мындай солго бурулганыңызда азыр бул жак суук сай болот. Ленин чокусу суук сайдын баш тарабында алай жак бети. Уже Саркмоолдон бери Кашка суунун туштары Ленин чокусу. Чегара катары элге журтка эмне айтасыз? Элге журтка тынч болсун, элүү журтубуз. Ар ким өзүнүн жерин коргогондой, адилеттүүлүк менен, чынчылдык менен өзүнүн жерге эге болгондой болсун. Бардыгы патриот болсо, эч ким эч кандай жамандык кыла албайт. Кудай кааласа биримдик болсун, эл журтубуз тынч болсун.